Оркестр адам Құрманғазы Азықбаев. Ағарып шыққан таң менен, қызарып батқан күн менен, жүрегім таза болсын, жан дүйнем көркөт болсын деп ұшырашты. Жасырдағанда американцы просто челюстью падайды. Мен фигацию эмне кылып ийди. Анан кетти попури, тыңбай өнөсүң, бала шок. Таспагың менен өбүшүп, жытташып, үйлөп, машыгып алып, анан чыгасың. Турмуштун ачуу таттуусун тишиңдин кирин соруп калганга чейин барасың. Қазір ақылды кейбір нәрселерді балдарым үйретеді. Чоң эле кишилер бузулуп кетип атпайбы. Ар бир адамдын өзүнүн өзүмчүлдүк дүйнөсү бар. Мына ошол дүйнөсүнө баш багып, өзүмчүлдүк суроолорду берүү программасы. Бул эгоист программасы. Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Назира Айтбекова жана Салтанат телеканалы. Бүгүнкү коногум өзгөчө адам. Ой жүгүртүүсү өзгөчө, басканы турганы өзгөчө. Оркестр адам Құрманғазы Азықбаев. Саламатсызбы? Саламатчылык. Жакшы турасызбы? Сону. Биздин Құрманғазы мырза алып баруучудан биринчи келди. Абдан пунктуалдуу. Дайыма жоопкерчиликтүү ушундай пунктуалдуу жүрөсүз. Бул ийгиликтин бир сыры болсо керек, бирден бир сыры. Эрте келиш керек да. Ар бир жумушка, өзүң жумушуңа келгенде деле бизди ушундай тарбиялаган. Оркестр келгенде деле жарым саат аспабың менен өбүшүп, жытташып, үйлөп, машыгып алып, анан чыгасың. Ошондой эле ар бир жерге барганда оюңду жүгүртүүгө, өзүң кандай сүйлөшүң керек, ошонун баарын токтотуп, ойду бир өзүнүн ордуна алып келип, анан кийин баштайсың. Анан шашылып келгенде ойдун баары чаржайт болот. Ошо чаржайт боюнча кетип калат. Ошон үчүн бакканың таза ой болсун, тутканың баалуу сөз болсун дейт. Сон сөзгөн. Жаттап алалы. Жаттап алайын. Мен андан кийин дагы жакшы сөздөрдү айтып берем. Жакшы. Құрманғазы агай, сизди дайыма курсташтарыңыз эстегенде таңкы 5-те туруп алып, баарыбыз уктап атканда аспабын алып машыкчу эле дейт да. Сиздин ушундай бир өжөрлүк сапатыңыздан улам ушундай бийиктикке жетсеңиз керек. Бул канда, казыркы тил менен айтканда генетикада, анан тарбияда. Эртең менен канча турсаң, Кудай ошончолук берет. Анан эмгек менен жегесиң да. Канчалык аракет кылсаң берекет болот. Эмгектенүү керек, окуш керек, билимдин артына саят чубаш керек, уйгактай болуп. Анан таң атпай турганда кээ бирөөлөргө жакчу. Себеп деген азан окуй элеккесинде менин ырым чыгат. Казыркыга чейин. Аякта мени будильник деп айтса, ошол общежитияда чогуу жатаканада жаткандар. Казыркы менин кошуналарым айтат, бул короз ойгонду дейт. Короз кукареку дегенде эле аспаптар менен ойготом, бирок ошол дем күч берип, ошол жакшы нукка салып, кошуна колоңдор кой, жумушубузга эрте баралык, эрте даарат алып алып, жуунуп алып, жакшы каалоо тилек менен чыгалык, Кудайга ыраазычылыкты билдирип деп, босогодон оң буту менен аттап, анан казыркыга чейин мага дагы ыраазы болот, мен аларга дагы ыраазы болот. Агарып чыккан таң менен, кызарып баткан күн менен, жүрөгүм таза болсун, жан дүйнөм көркөт болсун деп учурашты. Карачы кандай? Ой, эсиме сактап калам мунун баары. Анан балдарыңыз бир үйүңүзгө барып калганда, атам бизди мындай эс алдырбайт, таңертең тургузат таңкы 5-те, дайыма таңкы 5-те туруп алып машыгабыз дегендерин угуп калдым эле. Анан балдарыңызды дагы өзгөчө тарбиялаптырсыз. Алардындай балалыгын алып койдум деп ойлобойсузбу? Же туура тарбия ушул? Жок, бул музыкачы негизи, чыгармачылык. Ар бир нерседен бир жемеден кемип калат да, жетишпейсиң баардыгын. Балалык десең эле футболду керилгечке тееп эле жыбачкан чайнап, эшикти таптап жүргөндөн эмес. Балалык ошол дана чүкө ойноп, чүкөнүн да касиети бар. Анан жанакы баардын эме болгон, бүт баардын өзүнүн айкүрү болуп эмне кылган, анын баардын дене тарбия. Ошол биз концерт коюп атканда кыргыз аспаптын касиети кандай болуш керек? Эртең менен турганды үйрөттүк. Эми мен өмүр бою эле тискини тарта бербейм да. Булар деген чоң ойду. Азыр акылды кээ бир нерселерди балдарым үйрөтөт. Себеп бизде деген демократический көз караш бар. Туура эмес кылсак, бирибизге ортого алып келип талкуу кылабыз. О жеринен күнөө кетирдик, бу жеринен күнөө, эми ошону түздөйлүк. Жакшы нукка апаралык. Туура эмес кылып алыптырбыз деп анан кайра кадам шилтей баштайбыз. Ошон үчүн жөн эле мен эгоист, мен кыйынмын, мен ата болуп атпаймын деп андай текеберчилик болгон. Ар бир баланы таптап, балам сен кыйынсың.
Сен эчтеке болбойт, ал жерден мүдүрүлүп кетип берсиң. Кийинкисин кел, мындай ырдап коебуз, тигиндей ырдап коебуз деп мактасаң, ал ого өтөр сүйүнүп калат да астык күч алат. Ошондой негизи. Антпесе бүт баарын эле мындай, анан тигиндей меники эле закон, мен эркекмин да деп туруп алган болбойт. Эң жакшы тарбия берип аткан бул эне. Үйдө отурган, коломто, очокту кармап турган эне түздөйт. Бул жерине мындай деп, анан эне деген тилек берет да. Эркек бата берет. Энеге кут конот, эркекке дөөлөт конот. Анан ошол себептен эне эртең менен ою таза болуп, жакшы таптап туруп, жолуңар шыдыр болсун, жолдошуңар кыдыр болсун, жакшы умайыны колдосун деп баарын тең жакшылык менен кетирсе, эртең мененки босогодон аттагандан кийин жолуң ошондой болот. Эненин жакшы ичиндеги тилеги жакшы болсо, биз жакшы арулануу, тазаланууга кетебиз. Ошон үчүн эненин мээрими керек. Ой, күйөөсүнө да мээрими керек. Жеке эле өзүнүн балдарына эмес. Ошону карап турасың да, ошон үчүн үйдө гармония болсо, эшикте дагы ошондой жүрүм турушуң баардын өзүнүн оңуна чыгат. Ошон үчүн көп нерселерди, могу адабиятта же туура эмес ырдап аткан сөздөрүбүзгө караганда, ошо энеден аласың. Энебиз түздөйт. Келе кой, мындай туура эмес айтып койдуң, бул сөздүн маанисин жоготуп койдуң деп баарын түздөп турган менин жубайым. Жубайыңыз жөнүндө кеп кылалы. Ортодон бир экөөңөр таарынышып, турмушуп кеткен учурлар болду, жалгыз баккан учурларыңыз болду балдарыңызды. Азыр кандай болуп калды ал? Эми мындай мүдүрүлүп жыгылгандар баары тең эле болот экен, бирок ошону дагы көргөнгө мен Кудайга ыраазымын. Себеп деген ачуу таттууну көрбөгөн киши эч качан оңолбойт. Эмне тажрыйба алдыңыз? Себеп деген турмуштун ачуу таттуусун тишиңдин кирин соруп калганга чейин барасың. Балдарга жетише албай каласың, өзүң гастролдо жүрөсүң. Гастролдөсө эле Кыргызстан бою эмес. Көбүнчө менин гастролум чет мамлекетте болду. 120 мамлекетти бир депутат басып карган жок. Ошо гастролдо жүргөндө, ошо деге музыкальный дават деп коеюнчу, түшүнсүң да. Кыргыздын кайсы жерине басып турай? Бул Памир тоосунда болобу, Гималай тоосунда болобу, Алтайдабы, Хакастабы, же тиги Финляндиядабы, же тиги Америкада болобу. Ошол жактан баштап изилдеп келдим да. Ошону изилдеп келгенде комуздун түрлөрүн таптым. Комуз жетим эмес. Бир туугандар бар. Ар бир аспаптын бир туугандары бар. Ошондой эле эми ошол адашып атып кайра келип жараштык. Ал эчтеке болбойт. Ал жеке эле менде эмес да. Бул канча миллиард киши болсо ошонун канчасынын канчасы ажырашып кайра табышып атат. Муну деген нике кайып дейт. Эч жака качып кутула албайсың. Бирок балдар алып кетип бир жакшы инсан болуп атат. Эптеп септеген киши эмес, өзүнүн ордун таап, эл үчүн иштеп атат. Жер үчүн иштеп атат, өзүнүн өсүш үчүн иштейт, анан кийинки нерсеси үчүн иштейт. Ошон үчүн бул атанын, эненин тарбиясы бул сөзсүз түрдө керек балага. Антсе азыр 21-кылымда тигиндей деп айтпай койсо, анда болду. Айлана чөйрөсү кайсы нукка кирип кетти, бузулуп кетет бат эле. Чоң эле кишилер бузулуп кетип атпайбы? Аякта бир болбогон секталарга кирип кетип, анан таппайт, үй дайынсыз жүрөт, өзүнүн үй бүлөсү тиякта жүрөт, чилдей тарап кеткенде, анын баарын кайра чогултот. Ошон үчүн үйдөгү кутту сактап турган эне, дөөлөттү эркек сактайт, бирок ошонун баарын багыш керек. Ал касиет учуп кете берет ар кайсы жака. Аны баг тоголок болот да. Бир келет, бир кетет, аны кармап калышка, ошон үчүн үйдөгү гармония жакшы болуш керек. Жубайыңыз Зейнеп айым алдагы музыкант адам, алдагы ырчы, учурунда белгилүү таанымал болуп жүрдү эле, азыркы тапта караны көрүнбөй калды. Анын себеби? Караны көрүнүп атат деген сөз бул балдары чыгып атканы. Себеп деген балдары туура эмес ырдап, азыркы кээ бир айлана чөйрө бузуп коет да. Сөздөрүн оңдойт, менин сөзүмдү оңдойт, таптайт, үйдөн момундай кылат, тигиндей кылат. Эртең менен турганда жанагы жыт чыгармайбыз бар. Ар бир салттын эмесинен кадимкидей дене тарбия менен агротускка барабыз. Аны сугарабыз. Гүлдөрүм толтура, гүлдөр менен сүйлөшөбүз. Алардын эмесин. Муну айтсаң кээ бирлер түшүнбөйт. Качады. Бир агым менен эле кете берет, эшек араба кете берет, ошондой жашап кеткенде. Эрежеге түшүп калганбыз да, ошол эреженин атпайбыз. Ошондон чыгып Кыргызстанга кирип өзөгүнө тамырына кирсеңер эле оңолосуңар. Анан үчүн айлана чөйрө керек. Бизде деле түздөгөн аксакалдарыбыз, эжелерибиз болду. Могу жерин мындай кылабыз, кел талкуулайлык деп, анан биз жанагы тарыхты бурмалап салган тарыхчылар бар да, флешкага салып туруп эле китепти жаттап эле сабак бере берет.
16 үркүнгө чейин алып барып, жанагы үркүндүн биринчи аты кыргын болчу. Ошого чейин алып калып такап туруп нар жагы жок да. Бул совет доорунда ошондой болгон. Совет доорунда 3 эле аспабыбыз калган. Ооз комуз, анан тиги кылгыяк, анан комуз эле. Кана калган аспаптар. Эми ошол аспаптарга зар болуп атат башкалар. Ушундай көп турбайбы деп. Мен бир чет мамлекетке чыкканда эле бир эле 37 аспапты көтөрүп барам. Анын үчүн төлөйм эми, вес эметип туруп самолетко мынчаны төлө дейт. Бирок ошо менен кыргыздын желегин желбиретип туусун бийик көтөрүп атабыз да. Ар бир аспап кыйын. Ошондой эле жанакы 16 үркүнгө чейин апарып такап салып, нар жагы жок дегенде биз манги, маңкуртка, биринчи манги, маңкуртка, зомбиге, маңкуртизмге айланып кеткенбиз. Ушул жакшы турбайбы? Кулакка наушник чотко биз деген 21-кылымда. Кеп анда эмес. Кеп өзүң сапатыңда. Быжыраган эмеге караганда сапаттуу болгон киши гана өзүн. Ошон үчүн билимдүү болгон киши баарын жеңет. Билеги бар киши мынтип жүрө берет мындай. Торпок болобу, дөө болобу мындай. Кеп билимди алган киши бул деген жакшы жолдо жүргөн киши болот. Бирок ошо билимдин керектүү билимдерин алыш керек. Адам баласына зыян кылбай, ошо өзүн түздөчү билим. Бунун баардын эрежеси салтта жазылуу. Салтта ошол менен биз мени айланып жуурулушсаң эле өзүң эле дейт даган ар бир киши өзүн биле баштайт. Ошон үчүн анын кулагы абсолютный. Балдарга жукканы мен жубайымдын. Кулагы жакшы болуп кетти. Балдар менден эмнени алды? Эмгекти, өжөрлүктү, астыга койгон максатты алды. Ошол менен анан астыга кадам шилтеди. Антпесе азыр глобализация деп кинин акчасы көп болсо эле клип жасатабыз дегендей деп популярный болуп ба. Анын билими жок. Жана сен кайсыдан айыстырып атасың десем, билбейм дейт. Мажорбу же минорбу дейсиң. Хорошо, минор болуш керек да. Анда минордо бул кайсы знак экен? Канча бемолу бар десең, билбейм дейт. Анын бемолу тиги мажорунда диэси бар. Анын баарын билим керек да. Ошон үчүн музыканы ойноп шылдыңдабай, кароочник болбой, бетке айткан зар жок. Билимдин артына саяр түшүп, бир аспапты үйрөнүш керек. Аспаптын ичинде эмне бар? Теория музыка, сольфеджи, гармония, полифония, бардыгы тең бар да. Ошонун баарын камтыйт. Аны билбей эле текеберчилик менин ырчымымды атпайбы. Ошон үчүн жаман көрүлөм. Жанагы орусча айтканда правда колит глаза. Чындыкты айтып аласың да жаман көрөт. Ырдай берсин мага демек бүт бартын ырдан. Бирок ырдын дагы жакшы ырлары бар да. Аны деген бузбай, ошо эрежеси менен жана комузчулар кээ бир бузогот. Ошо ата-бабаларыбыздан калган арифметика да бул. Жанакы бүт ломанный ритмический сөз. Мун деген арифметика, ошону жатташ деген бул өзүнчө дуа. Ошол үйдү тазаланып турат да. Күйөөңүз менен Нурайымда бир өзгөчө тандем болуп жүрөт. Ага дагы салым кошуп атасызбы? Алардын заманбап көз карашына кандай көз карашта болот? Эч качан аларга тоскоол болбойм. Туп-туура жол тапты. Себеп деген европейский аспап деп атасызбы, скрипка, анан комуз чыгып атат. Бирок негизи өзү эле скрипка каяктан чыккан? Баш аты кылгыякты. Ошо Орто Азиядан чыккан кылгыяк, анан улам өсүп отуруп, тилдерибиздин баардын тияка чейин Европага чейин кетти. Алардын жакшы. Бирок деген кызымды мен айткам, комузчу болгон деген. Комуз менен скрипканы кошо ала жүрдү. Эми Оз комузун, Жыгачкы Оз комузун дагы ойноп атат. Бир кезде бийлечү биз менен. Тиги улуу балам менен мен үйрөткөн шаманды, бакшыны, дервишти, күрөштү, ана кыз кумайды биз чет мамлекеттен. Алар бийди да кошо ала жүрдү. Ошон үчүн биздин ар бир бийдин элементи жана оймо чиймедей эле саймалардай болот. Өзүнүн философиясы бар. Анан ошого жана биздин музыканы стандарт кылып киргизип койбоду, аранжировкаларды. Ырдчылардын баары эски ырды ырдаса 1 2 3 4 1 2 3 4 андай эмес да. 1 2 анан кийин 3, кайра 4, анан 8 8 9 9 6, анан кайра келип туруп эме монт сана албайт да. Ошон үчүн биздин музыканы башкалардын ДНК эмесинде жок. Ойной албайт да, адашып кетет. Ал арифметика, чоң арифметика. Бул деген парадитл, анан координация деген упражнение керек. Парадитл менен координация. Сен одновременно 3 телефон менен сүйлөшө албай жинде болуп атпайсың? Ошондой эле биздин өзүбүздүн каныбызда кыргыздын сөөгү эски бийик болот. Нурсултан, сизде эле өжөрбү? Сизде эле эмгекчилби? Бир пайда болуп, жоголуп, Бул мындай да. кетмей адаттар бар эле. Энеси айтуу деле бир кезде жоголуп кеткен. Таптакыр эле жоголуп кеткен да, ресторандан чыкпай калганбыз. Выживание дейт орусча. Өзүнүн жаныбыз кичине ток боло турса эле болду депчи. Ошондой мезгилдер болот экен адамда. Бирде пайда болуп бирде. Өзүн изденүүдө Изденүүдө окшойт, таппай атат. Таппай атат. Бир чыгып, бир чыга албай,
Анан муну деле айтабыз, мындай эчтеке секрет деле жок. Текеберчилигин калтыр, жолуң ачылат. Текеберчиликти үйүп алса, жанакы КСКСте мен тамашалап айткам го, перекис водород менен чачын боеп алып жүрөт кедегилерчи мынтепчи. Мен кыймын деп. Мен аты жөнүн элдер билет ким жөнүндө сөз болуп атканычы. Сен элестете албай атасың. Эч качан жолу болбойт. Ошон үчүн текеберчилик эмес, эл менен жуурулуп, элдин кичүүсү болуп жашасаң, ошондо сени элдер өзү көтөрүп чыгат. Элдин кичүүсү болуш керек. Ошон үчүн бизде бекеринен атадан пас, ата менен тең, атадан өтүп кеткен бала деп коебуз, билесиңби? Ооба. Ошо атадан өтүп кеткен бала болуш керек да. Жөнөкөй эле мындай болсо болбойт. Ошон үчүн мен балдарымды какшап айтам. Мен жеңе аласыңарбы? Жеңгиле, проблема жок. Бирок менден өтүп кеткендей кылган эмгек кылыш керек. Анча аябай чоң зор эмгек керек да. Себептен жанакынча мен бир көтөрүп барганда эле 37 аспап менен чыгып атам да. Чет мамлекеттиктер момчасын үйүп калабыз. Америкага барганда мен жартысын үйсөм, жартысын кызым үйөт аспаптары менен. Булар жөн эле аспаптарды койгучтар турбайбы, азыр оркестр турат го деп бүт баары күтөт. Капитолийде Америкада деле ошондой болду да. Биздин астыбызда Казакстан чыкты. Көп, бир 30га чакын оркестр. Анан 15 эле убакыт берет. Анан биздин время болгондо. Анан биз түзүп коюп, суудан ичип туруп, анан бир кезден кийин анан кайра сахнага кийинип туруп чыксак эле, жана оркестр гана. Оркестр биз. Анан кетти попури, тынбай өнөйсүң, бала шок состояние. Ар бирсин угат, бул эмне болуп кетти дейді. Ал аспаптар жок. Кээ бир аспаптар аян менен келген. Аянды дагы аярмам эле менен алыш керек. Сиз аян аласызбы? Эми аны айтсаң, азыр мунун авторитети кетирип калган да. Жанакы Ош базарында жүргөндөр барга, мынтип жазам, мен ачып берем, жолуң тигиндей деп. Андай болбойт. Бул нерсе секретный болот. Касиетти чаржайыт кылып, тебелендиге бастыртпай, бул айтылбаган окат. Өзүң эрежесиң. Көрүнүң көрүнчөк астында өзү маалыматты берип турат, капайт этип. Анан ошону багып аны учуруп кетпегендей, өзүң таза жүрсөң кетпейт эч качан. Ош жерге конуп алган. Бакыт да ошондой. Ал касиетти учуп кетпесин, кут дагы. Кут да толук болот. Баардык нерсе толуктан болот. Ошо толук нерсени, жумшак нерсени өзүң бап эстеп, бакмайынча ал учуп кетет дагы, эртең жок болуп каласың. Ошон үчүн абайлаш керек, сөздү дагы электен өткөз. Оюңду дагы электен өткөз. Сүйлөөлүккө чейин сөзүң сенин кулуң болот. Сүйлөп алгандан кийин сөзгө сен кул болуп каласың. Бардыгын ойлонуш керек да, жети ойлоп бир кес деген ошол. Анан ой деген эмне декен? Ой ичиңде ойлонуп атканда бул тамырлар иштеп атат да. Ал дагы музыка. Всё то, что энергия, она зависит от звука. Ушу музыкадан адамды окмуш тарбияласа болот, музыка менен адамды дарыласа болот деп айтканыңыз бар эле. Музыка менен дарыялаган музыка терапияда. Жарым саат ыйлап, жарым саат күлүш керек, балансировка энергетика. Ошо музыка эргип кеткенде бетиң чымырап, монтип калат атпайбы? Бул тазалануу, жана бет чымыраган тазаланууга кетет. Бирдемеге бетиңе өтө мурашки на лице пробежались деп атпайсызбы? Ошо тазалануу, арлануу. Ошону багып деп туруп, анан ошону ыргакты кармаш керек. Ошол волнаны кармаш керек. Ошон үчүн жарым саат ыйлап, жарым саат күлүш керек. Ошол носовая пение, деп атасың жантан бери, өзүң билбей атасың. Бул ДНК кирет. Чын деп атпайсың, жан эле айтсам түшүнбөйт кедегилер. Анан ошону кармагандан кийин ыйлаш керек да. Биздин эркектер эмнече аз жашайт, билесизби? Ыйлабайт да булар. Алар деген таарынчак болгон. Таарыныч оорунун эң өзөгү болот. Үйдөн таарынып бир туугандарың менен урушсаң, ал жазылбайт оңой менен. Эчтен бирөөнү урушуп кетсең, унутуп каласың, туурабы? Туура. Үйдө бир тууганың сени таарынтса, ал оякта кек сакталып калат. Ошону жоготуш керек. Анан мунун деген өзүнчө булактары, бутактары, анан алкактары канча көп. Акырындык менен тепкич менен барып жеткенден кийин сөзүң да курч. Даамдуу, тузду, тим эле киши эритип ийгендей болуп, каймакта жүрүп каласың. Ошонун баары керек. Мына Ооба, ата бабаларыбыз илгери сүйлөгөндө дагы сөздү каймактатып, терип, мындай маңыздуу, маанилүү кылып сүйлөйт эле. Азыр сиз айтып атасыз, кыргыздар майдаланып баратат деп. Анан Facebook, Instagramга киргенде ар кандай оозуна келген нерселерди мындай оттогон адамдар дагы жок эмес. көп да. Анан ошондой адамдардын аң сезимин кантип бийиктетишибиз керек, эмне кылышыбыз керек? Кантип биз ошол майдаланган кыргыздан мурунку арийлердин тукуму болуп, кайра улуулукту, касиетти, дөөлөттү кармап бийик болуп чыга келебиз? Мына биринчиден өзүбүздөн эле баштайлык деп атпайсызбы? Могу телерадио компанияларды оңдош керек. Биз ушул билимди, кыргыздын билими.
менден астымда турган эмелерим бар да, устаттарым. Ошо устаттардыкы өзүнчө концепция кылып жазган, ак үйгө деле киришкен, бардыгына киришкен. Муну албай койду да. Шоу деп эле телевидениянын баардыгын шоу басылып калды да. А ошо кыргыздын эрежесин берген баалуулуктарын, мындай кыска эле айтайын. Ошону КТРден болобу, МТСтен болобу, ЛТРден болобу, силердин салтанатыңарда болобу, ар бир нерседен моундай тамчылата берсе, элдер акырындык менен тазаланат. Мону уктум. Тиги жакшы экен, бул деп анан кызыгуу пайда болот да, балдар ошого умтула баштайт. Жанакы кол өнөрчүлүк, зергерлер, могу сайма эметип аткандар бар өзгөрүлүп, кыргыздар бири-бирине көргөн сайын алыстан көрсө да кучакташып өбүшүп, тааныбаган кишиге дагы нурун төгө баштайт. Бала бакчадан баштап, боюнда бар кесинде келиндердин баардыгын өзүнчө башка нукка түшүп калат. Ой деген бияка кетет да, атмосферага. Анан ошол дем алып аткан атмосферадын кир болгон сайын ошо кир менен жүрө бересиз. Жана чоң шаар бар го, Москвада акча тапмай эле да. Миллиард деген акча крутится. Ошонун ичине кирген энергия, ошону кайнап кир энергия менен жүрөт. Эмне себептен москвалыктар келип биздин Тянь-Шань тоосуна барып, Теңир тоосуна барып, тазаланып, жакшы энергия менен кайра кетишет. Аякта деген жашоо деген узак көпкө чейин жашайт да. Баягы эски кишилер эле чойлуп атат мынча жашоо. Турмушу асайып калган. Ою жаман да, мен тигинден ашып кетейин, мен акчаны көп табайын деп максат эле ошол болуп калган. Илгери мындай бири-бирине сөз сүйлөп, анан түшүндүрбөй, бир көз караш менен эле мындай бир көкүрөк менен сүйлөшүү жүрчү эле да, ата бабаларда. Кыйык көз менен карап кайсаң, мен туура эмес кылдым деп өзү изилдеп, эмнени туура эмес кылдым деп анан ошонун баардыгын иликтөөчү. Ошо сезим менен сүйлөшүү азыр жокко эсе болуп калды го. Ошол тараптан дагы мына биз деген медицина кошо ала жүргөнбүз да. Кимге үйлөнүш керек? Илгерки кезекте сүйлөп маектеше келсек, тиги энесин көрүп кызын ал деп. Ал бир жагын эле айтылып калган, атасын да көрүш керек. Эки тармактын көмүскөдөгү, көгөйүндөгү ата-бабалардын кайсы гректери бар? Ушул туурабы? Экөөнүн анан тукуму асыл болобу? Жөн эле тукум боло береби? Деп ошондон баштап уже изилдеген. Асыл тукум болуш үчүн ата кандай болуш керек, эне кандай болуш керек? Ошолордун ата-бабалары түз жолдо келаттыр, тазаланып, бирөөгө жамандык кылбай, уурулук кылбай, жана бирөөлөрдү өлтүрбөй, жемелебей, байманап болсо дагы, байманап деген сөз бул жакшы сөз. Бул совет доорунда жаман киргизип салды да, байманаптар тигиндей, манап деп тигиндей. Өзүнүн элин багып, кор кылбай, жана кыштан да өткөзүп, кайсы жерден эметсе, баарын тең ушундай курчап өзү элди башкарып турган, өзү үлгү болгон кишилерди айтчу. Биздин басмачылар кокуймун жоготуш керек дегенде, басмачы эмнеге жаман болду эле? Басмачы өзүнүн огородундагы таш түшпөсүн. Бул мен байлыгым эле, өзүмдүн мээнетим, терим түшкөн жерди келип эле тартып алып, сен моунча коюңду берип, уюңду алып кетесиз дегендей деп. Ал адам баласы өзүнүн териси менен тапканда. Бүт баары мындай болуш керек деп туруп, анан жакшы инсандарыбыздын баарын да кырып салбады. Ойлойсуң мына. Канча деген окумуштуулардын баардыгын эле совет дооруна бийлигине туура кыласың, туура эмес кылдың деп кыркып салды. Анан кимдер башкарып калды? Чөөлөр башкарып калды. Анан ошондон ыргагы кетилди, бузулду. Ак сөөктөр башталган нерсесинен. Анан моундай чаржайт болгон убакыт болду да. Ошон үчүн кыргыздын тилин билип, мына мен канча сүйлөп жүрөм, кээсте баары бир болбой эле башка тилдер кирип кетип атпайбы? Ошону билген сайын балдарыңа дагы, мен неберелериме түшүнбөй калдым, эмне деп атасың десем, анан кыйналып атып бирдемени айтат, түшүндүрүп. Ошол эле кичине аракет кылган жакшы. Дагы улам отуруп анан кыргызча сүйлөйт. Анан жок, ушуга эле тырмышып туруп алдыңар, башка жагынан көргөзбөйсүңбү дейт. Башка жагынан көргөзө эле атам. Джаз десе, американцын келип ойноп берип таң калтырам аны. Кыргыздын аспабы десе кыргызча, классика десе мен 108 мамлекетти утуп келгем классиканы. Азыркыга чейин үйлөйм. Аны үйлөсөм организм таарынат, өзүнүн дене ичимдеги. Үйлөп, ана эртең менен чакалап, сугарам, алар менен бүт движенияда, эмеде туруп туруш керек. Эгер аның болбосо эле болду, шалпайып мондай болуп каласың. Абышка ана чал деген сөз жаман. Кээдегилер айтат, мен абышка болуп калыптырмын, чалмын дегендей. Чал эртең мененки бир 50 грамм аракы ичкенине тапканына сүйүнөт, депчи. Анын өзүнүн статусу ушундай. Абышка деген үйдөгү эле авторитетке тете. Эмне болуш керек экен? Аксакал. Аксакал, Бирок аксакалдан жогору эмне болот? Андан бийигирээк. Сый сакал. Карачы бүт баарынын өзүнүн пирамидасы бар, өзүнүн эрежеси менен кетет да.
Ото элге үлгү болуп, сөзүң өтүмдүү болуп, элди үгүттөп, кел момундай жашайлык, тигиндей деп ошентип турган киши керек да. Сакал демекчи, сөзүңүзгө аралжы. Илгери баягы атасы өтүп кеткенде гана сакал коюуга уруксат эле да, салт боюнчачы. Азыркы тапта жаш балдардын узун сакал коюп алганына көз карашыңыз кандай? Бакал дейт аны. Бакал? Билесиңби, монда коюп албады азыр. Бакенбардты бакал дейт. Бул деген лезвиясы жок кишилерде, устурасы жок кишилер ушундай кылчу. Анан муну деген малайлар койчу да. Жана чепкендер кийип азыр бизде мода болуп атпайбы? Булар малайлардын кемселдери. Ал көрдүм, ар бирөөнүн эмеси бар да. Момунда коюп койсо эле деп атпайбы? А сүннөт канчага бөлүнөт десең, кээ бирлер жөн эле сулуулукка коюп эле анан тесине карап билбейт да. Жихат канчага бөлүнөт десе билбейт. Керек болсо, мен бетке айткан зар жок. Астагфируллах деп кечирим сурамын атпайбы? Башка лексикондор кыргыздын эмесине кирсе. Астагфируллахтын алазимен алазими бар, башында 3 жолу айтылат. Ал айткандан кийин анан астагфируллах алази ла илляха илля куал кайфмы вата билахи ва ассалаву таббах деп 101 жолу айтылат. Бул номерология, учение номерология. Аны өзүлөр билбейт. Ошон үчүн динди шылдыңдабай, динди жакшылап окуп, туура нукта таратса, анда булар жеңет да. Анан ортодон туруп алып эле бирөөнүн велосипедин алып кетип, ой жаман тигинсин урдап эле мынтип берсе, анан, конечно, анан элдер иренжип калат да. Ошон үчүн динди жакшы окуп, жакшы жеткирип, анан момундай экен, баарын тең өзү үлгү болсо, анда киши сүйүнөт да. Биз ушул жактан илимдүү, билимдүү динчилер жок болгондугу бизди аксатып атат окшойт тура эмес. Бизде жалпы эле баарына тең эле момундай деп оозеки үстүртөн айтылып коюп атат да, гана сабак бергенде булардын да кээ бир жерлеринде противоречие болуп кетип атпайбы? Ошон үчүн муну деген этият менен сабак бериш керек дагы. Кой, бул жерден апасын, бул жерден мындай кылалык деп эме кылыш керек. Ошон үчүн сакалды, мурутту мына 50-ге чыкканда койчу. Муруттун эмесинен. Эми мурутты армиядан кырдыртып атып, айла жок өстүртүп аласың да, баягы мурут койбойт да армиядан. А сакалды кийин 70-ке чыкканда боякта жок бул жерде. Сакалдуу иши только биягында эле болот, бул жеринде эле болот. Мына ошонун баары тең эле бар да. Кээ бири өнөрлөрүн мындай казып көмүп коюшат да. Анан күнүмдүк көрөкөт менен кетип калган адамдар болот. Ошонун айлана чөйрөсүн оңдош керек. Ал тиги касып көмүп койгондон эмес, анын аң сезими уктап калган дейт. Аң сезимди кантип ойготобуз? Ошону ойготуш үчүн айлана чөйрө керек. Ошол ойгонбой жүргөн кишилер кандай чөйрө менен биргелебиз? Мага 5-6 жөн эле эптеп жүргөн кишилер бар да, күнүмдүк окат жанакы тыйынчышкан бир жерде айланып. Келсе эле анан менен бир жума жашагандан кийин ойготосуң. Анын ыйлатасың, намысына тиесиң. Илгери айтчу ата-бабалар, сей өлсөң дагы намыстуу болуп өлчү дейт. Бирөөгө кул болбочу дейчү. Намыстуу жүрчү да. Өзүнө. Бирок кур намыс дагы бар да, аны жетелеп жүргөн. Кээ бирлер жөн эле кур намыс кылып жүрө берет. Андан дагы абайлаш керек. Кур намыстар бар бизде. Монтип эле жүргөн. Простой, жөнөкөйлүк, адамкерчилик деп жөн эле айт. Бүт баартан чогуу жүрүш керек. Алар деген бизде өзүбүзгө өзүбүз мотивация берип, биз деген креативный болуп атпайсызбы? Бул аң сезимди оңдогонбуз биз. Жөн эле жүрбөйм мындай сулууланбай эле тигинде эчтеги учурашса саламын, алиге алам. Кандайсың тигиндей деп тааныбаган кишилер менен деле кучакташып, жакшы маанайымды, энергиямды, нурун төгүп коем. Кетип калам. Анан жок, мен народный артист эмес белем. Тигинде деген ал оору, это болезнь. Андан кутулуш керек. Анан чыгармачылык менен далилдеп, көргөзүп, элге жарыялап, мен момундай кылдым деп, анан бир чоң концерт берип, анан сен ушу эгоистсиңби, эгоист эмесиңби деп суроо берип калышы мүмкүн. Канчадай шакирттер бир сөз болсо айтып, кетип калгандар бар, анан кайры келишет, кечирип коюңуз, мен туура эмес ойлоп турдум, мени бузуп турду. Чыгып кеткендер бар, кайры келишет. Тигилер өсүп атканын көрөт дагы, мен бул астыга чыгып кетти, мен эле чогуу барды эле деп кайры келишет. Биз аны деген, сен бизди предатель деп антип кубала бербейсиз. Келе кой деп кайры бетинен өпкүлөп менесиз. Ал жаман ойлоп калса менин оюм эме жолум буулуп калат. Жакшы экен, ал сиз мындай абдан кыракы көрүнөсүз да, анан адамдардын көздөрүн карап эле көз адамдын жан дүйнөсүн күзгүсүз деп коет го. Баамдап баалай аласызбы? Көз деген бул мээде. Могу черепти, могу скелеттерди алып койсок, могу эмелер. Көз боякта мээде турат. Бул күзгү деп атканы бул деген телевизор да, мындайчы сага түшүндүрөм. Муну алып койсоң, бүт жанакы тамырлаш момундай, провод деп атпайсызбы? Ошо бүт клеткалардын баары тең мээ менен взаимосвязаны. Ошон үчүн көз деген бул деген мээ.
кээ бир кыздарды көрөсүң, көзү аябай сулуу татынакай, бирок мээси жок. Сулуу татынакай. А кээ бир кыздарды көрөсүң, анча сулуу эмес, бирок жылдыстуу. Көзүнөн көрүп турасың, кыракылы, мунун генетикасы жакшы, тарбиясын берген, көзүнүн өзүнүн жылдысы бар. Өзүңө тартып алат. Сулуулук бул акылда. Акылдуу киши өзү менен тартып алат, магниттай болуп. Жанына барып ошо киши менен сүйлөшкүң келип эле, кеткиң келбей эле. Энергетикалык жактан тартат. Энергия бүт бартан ошо энергияң жакшы болсо, өзү күчөт энергия дагы. Аураң, биополяң, чакраң бартын көздүн нуру менен тартып алат. А ушу чакраларды иштетиш үчүн эмне кылыш керек? Биополя. Ойду тазалаш керек. Жөн гана ойду тазалайсың. Ой, мына сен йога менен занимация кылып аткандагы ойду дагы тазалайсың. Азыр мен бул жерим чоём деп, ар бир мүчө менен учурашып чыгасың. Мүчөң менен мындай тигиндей деп, бүт денең менен могу жакшы сөз бар негизичи. Ушуну кээ бирде бирөөлөр суроо берген эме болуп калганда айтам. 2 доз 1 пенде дейт. Билесиңби эмне экен? Ал үчүн деген бул Жусуп Баласагында окуш керек. Бул деген гений да. Кашкаридагы Жусуп. Муну чечмеси оңой эле, 2 доз 1 пенде. Бул жан дос менен дене дос. Анан сен 1 пенде болуп жаралып атасың. Карачы кандай жазган? Жан дос, Дене дос. Экөөндөн анан бир киши чыгып атат да пенде. 2 дос 1 пенде. Анан ушул анан бул Жусуп Баласагын жазгандарын карабайсың, ошол кезде эле эгем дейт да. Кудайдын аттары көп да, эгем дейт. Эгем деген Кудай деген сөз. Мына ошону менен келип атасың да, ошондой эле мен айтып атканым жанакы кандай билесиң, кандай тигиндей деп атпайбы. Көп окуган киши ошол эле өзүнүн ички дүйнөсүндөгүн айтып берет. Накыл насааттарын айтып, кээ бирлерге жакпайт, эмне эле акылдуу болуп атат депчи. Ал теке берчилиги менен кала берсин, акырын айланып келип кайра келет. Тияка. Себеби өзүң ишиңди кылып атасың да. Мен Кудайга ыраазымын, ушу тиги бак дөөлөттү таап алып ошол жактан үрүм. Кээ бир журналисттер менен сүйлөшкөндө деле көрөм. Баякы эле адына айтат. Журналист өсөм десе, ошо Кыргызстанга келгиле. Андан кийин кыракы сөздөрдү, кыракыдан башка ыңгайсыз суроолорду, жана орусча каверин тим эле какап калганда, анан кишини чече алам десең, ошондой сөздөр менен чечип, жибитип, мээриң төгүп, бапестеп, анан таптап туруп анан чечсең, киши чечилет, черин жазат. Анан ички дүйнөсүндө сакталып турган нерсенин баарын сыртка чыгат. Анан Курмангазы мырза, бул адамдын ичиндеги бир эгосы бар да, кыйкырып турган мен деген. Ошол эгосын кантип мындай сындыруу керек? Аны сындыра албайсың. Эго всегда будет присутствовать өмүр бою. Сен менен жүрө бер. Бирок ошонун тискинин тартып туруш керек. Ар бир кишиде бар. Бизде кыргызда айтып коет, көп сүйлөгөн эркек болбой, аз сүйлөбөй, токодор жерин эле айтып койбой депчи. Мен кээбизде өзүм канымда бар экен. Могу кыска нуска сүйлөгөнгө аракет кылам, бирок ошону момунтип айлантырып келип, музыкальный келип анан жеткизем да негизи. Эми андан эчтеке эмес. Бирок ошол жанакы теке берчиликти тискинин тартып, окумуштуулар деле бар аябай. Ызырынып турат да, бирок бул билим алгандан кийин өзүңдү сабырдуулукка, имандуулукка тартасың. Ошо тискин тарткан деген сабырдуулук менен имандуулук. Билимден чыгат. Билим ошондо. Бул бизде илгертен эле бар болчу. Бул маданият деген сөз арабтын сөзү деп атпайбы? Бул алтайлык цивилизациядан кеткен. Маданият дегенде тилер оосу келбейт да, меденият деп койгон. Анан биз арабтан алганбыз деп атпайбы? Түпкү өзөгү Алтай цивилизациясы каяктан чыкты эле? Ал оке тиги Жакып атабызды, Жакыптын баласы Манас каяка кубалады эле? Алтайга кубаладыбы? Манасты окусаң. Ошол жака кеткен да. Анан ошол жактан Алтайский цивилизациядан көп нерсени урдаган. Бул христиандар дагы, ислам дагы ошол жактан бүт. Ошол кездеги арифметиканы, ошол жылдыздарды мына 63 жылдысын эми араң жетти мен. Кыргыздар 63 жылдызды бер жагын, нар жагын 101 деме баляда жатат. Жылдыздардын аттары ошол кездеги астрономия, астрофизиканы. Ошол эле Улукбектин обсерваториясына Ислам Каримов чакырганда барып көрбөдүмбү? Бакай ата менен турушат, астында малайлар ким дебейсиңби? Чалмалар. Чалмалар монтип жүрөт. Анан орус гиддеги аялга айттым. Это же кыргыз. Да, Ферганская долина, все кыргызы были, дейт. Карабайсыңбы? А кто это? Это же рабы, дейт. Чалмалар рабы. Бул Бакай атанын калпагы менен бийикте жүргөнбүз. Биз майдаланып ылдыйга түшүп кеттик да. Каяктагы салтты билбегенден кийин ар кандай секта, ар кандай башка диндерге кирип кетет. Салт бийик турат. Диндерден дагы бийик турат. Бардык динден бийик салт турат. Ошо салтта билими дагы, илими дагы бүт бартын, наука паукан бартын ошол жакта. Мен жана бир эле четтерин эле айтып атам. А үндүн касиети, үндүн нуру, күндүн нуру бардыгын үйрөнүп турсаң кайда? Мына
Гималай деп атпайсыз, эми бул ученыйлар Гималай дейт. Индиянын профессор академиктер чакырганда бардык. Манас атанын суунун дачасына бардык. Ким кайтарып отурат дейсиң? Рерих. Рерих бул Сталин кубалай экен, белогвардиец. Келбей койгон чоң художник, дүйнө жүзүнө таанымал. Мен ушул жака өлөм, Манас атанын көлүнө жанына көмгүлө деп ошол жакты кайтарып берем. Эми аяка барганда 12 саат серпантин экен. Машина менен 12 саатта жүрүп. Төө ашы менен долон оюнчук болуп калып атпайбы? Мына ошондой ыйык жерлер көрдүк. Манас атанын көлүн көрүп. Бир академик басып барган жок аяка. Көкүрөгүн чапкылаган жок. Жөн эле бир жерден маалыматты алып эле жазып эле анан мен деген жана Брежневдей ордендерди илип алгандар көп да. Бизде деле народный артисттер көп эмеспи? Брежневдей болуп илип алышат наамды. А иштеш керек да, далилдеш керек. Күнүгө эмгектенип, элге жакшы нурун төгүп, мен чыгармачылыгым момундай болуп атат. Мен артта шакирттеримди даярдап атам. Момундай деп. Жөн эле жана ыр менен дарбиялам. Мен деле ырчымын. Ырдаганда, жас ырдаганда американцы просто челюстью падает. Мен фигачы эмне кылып деп. Мен чымчыкты туурайм, куштарды туурайм, бүркүттү туурайм, жаныбарлардын баарын туурайм. Ошон үчүн табигат менен тыкыз байланыш. Гармония с природой, гармония с Богом. Жети осуяттан эле. Бүт осуяттарым. Ооба. Курмангазы мырза, абдан сонун кызыктуу маек болду. Бул маекти тим эле күнү түнү узартсаң да Жо, дагы цикл кылабыз, Кудай буйрса. Эмкиде Кудай буйрса аспаптарды алып келип, аспаптын кандай музыка терапиясы адам балага психика таасир этет, үнүнүн кырак эмеси менен кеткенде. Анан тиинси мындай экен, мунсук келде, балдар кандай таптайбыз, боюнда бар келинди кандай кылып тапташ керек, чтоб кийинчерээк нормальный, жакшы бала болуп төрөлүш үчүн. Сонун экен. Ошонун баарын өзү менен цикл кылсак, бул укмуш жакшы передачаң болот. Макул, анда мындан кийин дагы сизге бир ортодон убакыт бир аз өткөндөн кийин кайра чакыралы. Дал ушул кыргыз элин туура багытка үндөө, туура тарбия берүү, илгерки ата бабаларыбыздын салтын казып, ийне жибине чейин карап бир байкаштыралы. Кыргыз элине абдан бул азыркы тапта керек. Чөлгө суу сепкендей укмуш жакшы сиңсе керек бул нерсе. Ошон үчүн сизге келип бергениңиз үчүн, асыл сөздөрүңүз үчүн, асыл оюңуз үчүн, ару тилегиңиз үчүн терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Абдан чынында мен отуруп муюп уктум. Көп нерсени көкүрөгүмө кыт кылып тутуп алдым. Буюрса, мындан ары дагы ушул нерсеңиз дайыма жашоомдо, эрежелеримде колдонуп жүрөм деген ишенимдемин. Жеке эле мен эмес, көрүүчүлөр дагы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде мейманда Кыргыз Республикасынын эл артисти, оркестр адам, өзгөчө адам, дүйнөсү бай адам Курмангазы Асыкбаев болду. Рахмат, разымын силерге. Ушун менен программабыздын соңуна чыктык. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта, аман туруңуздар.